Өлкөдөгү бардык мектептерде сабактар бүткөндөн кийин 1 сааттын ичинде жарык өчүрүлүшү керек. Агартуу министрлиги электр энергиясын үнөмдөө боюнча токтомдун негизинде чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Имараттын иштешин жана коопсуздугун камсыз кылган инженердик системалар жана жабдуулар бул чектөөгө кирбейт. Мындан тышкары бул талаптар окуучулар жашаган жатаканаларга колдонулбайт. Министрлик мектептердеги сабактардын узактыгы кыскартылбай турганын эскертти. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгы окуу процесси иримдердин иши үзгүлтүккө учурабайт дейт. Боюнча бизге ошол Ош шаар мэриясынан дагы агартуу министрлигинен дагы тапшырма келди. Башка мекемелер ушу кечки 6-дан кийин деп айтылат, а биздикинде окуу процесси бүтүп, анан кайра башталганга чейин деп турат да. Мисалы бүткөндө өчүрүлүп башталганда күйсүн деп мындай келди да. Үзгүлтүк болбойт окуу процессине. Бийлик кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырууда. Ноябрдын башынан тартып калк үчүн электр энергиясынын кубаттуулугуна чектөө киргизилди. Эртең мененки жана кечки убактарда бир нече саат бою электр кубатын берүү чектелген. 6-ноябрда электр энергиясын сарамжалдуу пайдалануу чарасы мамлекеттик мекемелерге да киргизилген. Ергешов Бекмурза Аскарбаевич, номер 8. Аракет, ынтымак, өнүгүү.